Мен 2 жолу өлүмгө жакын бардым. Көп жолу аз өлчөмдө баңгизат колдонуп, өлүп кала жазагам. Анан Кудайдын буйругу менен аман калдым. Ушун айынан көп жолу кырсыкка кабылдым. Балкондон кулап түштүм. Героин колдонгонум үчүн жаман жерлерде көп жүрдүм. Абакта психиатриялык борборлордо жаттым. Жанымды кыйып салгым келди. Айыгуу жолу. Мен 15 жашымда героин колдоно баштап, ага көз каранды болуп калдым. Башында мага жакчу. Баңгизат колдонуу кулакка жагымсыз угулганы менен ал мени өзүнө арбап алды. Бирөөлөргө же бир жерге көз каранды болуу. Кээде кумардан айыктырчу дарыларды да татып көрдүм. Ошондон тарта өзүмдү башкаруу мүмкүн болбой калды. Эрте турмуш курдум, көп өтпөй үй бүлөм бузулду. Ошондо мен үчүн эң оор учурлар башталды. Лес 40 жыл бою героинге көз каранды болуп жүрүп, акыры Western Super Mara аттуу борборго дарыланууга келди. Мен көп жолу өзүмдү токтотууга аракет кылдым. Апийим колдонуудан биротоло арылууга аракеттендим. Болгону 2 жума гана чыдадым. Кийин кайра колдоно баштадым. Ошентип андан өмүр бою баш тарта албай келем. Көчөдө көргөндөр мени мас адам же наркоман деп ойлошот. Сыртыңан көрүп, жаман киши деп ойлошот. Бирок коркуп жаткан, чөккөн адам экенимди көрүшпөйт. Кыйналып жатканымды көрүшпөйт. Ичкиликке же баңгизатка берилип кеткендер жөнүндө көп терс пикирлер айтылат. Бирок ошол баңгизатты өндүрүп, коомчулукка таратып жаткандар жөнүндө көп айтылбайт. Балким башкаларга ошолор тууралуу да айтып туруу керек. Бул баңгизатты таштоого шыктандырат деп ойлойм. Лес баңгизатка көз каранды болбой, толугу менен айыкты. Азыр ал университетте окуп жатат. Мындан сырткары жергиликтүү борбордо ыктыярчы болуп иштейт.